Көкбөрү дүйнө кубогун ынтымак жеңди. Чолпон Ата шаарында көкбөрү боюнча клубтар арасындагы дүйнө чемпиондугунун жогорку лигасынын финалында Кыргызстандын Ынтымак жана Казакстандын Астана тайпалары беттешип, ал ынтымактын жеңиши менен аяктады. Ушул эле күнү 3-орун үчүн болгон беттеште Казакстандын Түркстан командасы менен Кыргызстандын Достук командасы беттешип, оюн Достук командасынын пайдасына 11-3 менен жыйынтыкталган. Ал эми экинчи орунду Астана алды. 13 августта Ысык-Көл районунун Булан Соготту айылындагы ат майданында көкбөрү боюнча клубтар аралык биринчи дүйнө кубогунун ачылышы болгон. Дүйнө кубогу быйыл алгачкы жолу Кыргызстандын көкбөрү федерациясы тарабынан өткөрүлүп жатат. Мелдеш мамлекеттер арасында достукту бекемдөө, көкбөрү оюнун жайылтуу максатында уюштурулган. Булак Серепкежи. Көкбөрү командасы 3-орунду алган Улакчы Манас Ниязовдун эмоциясы. 3-орун үчүн болгон беттеште Казакстандын Түркстан командасы менен Кыргызстандын Достук командасы беттешип, оюн Достук командасынын пайдасына 11-3 менен жыйынтыкталды. Тактап айтканда Достук 3-орунду алды. Ал эми экинчи орунду Астана алды. Командасы 3-орунду алган Улакчы Манас Ниязовдун эмоциясы. Булак Серепкежи. Кыргызга жээнмин деген казак акынына Садыр Жапаров удалаган аргымак берилди. Казак акыны Биржан Калдыбаевга Садыр Жапаров белек кылган аргымак тапшырылды. Бул тууралуу президенттин администрациясынын басма сөз кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков билдирди. 13 августта көкбөрү боюнча дүйнө чемпионатынын ачылыш аземинде Садыр Жапаров казак акынына аргымак белек кылган. Бүгүн 20 августта президенттин иш башкаруучусу Каныбек Тумунбаев казак акынына президенттин атынан аргымакты тапшырды. Почейн Калдыбаев Чолпон Атада көкбөрү боюнча дүйнө кубогунун ачылышында Кыргызга жээн экенин айткан. Булак Баракелди. Амин. Алла таалам колдасын, эч жаманчылык болмасын. Осы Садыр Нургайшев кыргыз халкын жалгыз Алла колдоп казак эли менен бирге берген осы тулпарын 1000 эсе кылып Алла таала кайтарсын. Ел аман, жұрт тыныч бол, елге аман есен жете берейик. Сізге бұйрық насip етсін. Біздің президентіміздің берген белегін сізге аманат біз тапшырып атабыз. Өзіңіз білесіз, қырғыз қазақ бир туған ел. Біздің берген тапшырмасын урматтуу президентибиздин имзалады. Сізге бұйрық насip етсін. Мына бұл документте. Машалла. Алла разы болсын. Көп сіздерге. Ана, бисмилля деп міне екен, тай екен біздің атымыз. Ары қазаққа жылысы болсын. Төө ашууда май ташуучу унаа кырсыкка кабылып, тыгын жаралды. Бул тууралуу окуянын күбөлөрү билдирди. Алдын ала маалыматтар боюнча күйүүчү майлоочу май куюлган цистерна жүк ташуучу унаадан чыгып кеткен. Булак Серепкежи. Футболчу Ривалдо кыргызстандыктарга видео кайрылуу жасады. Бразилиялык футболчу Ривалдо кыргызстандыктарга видео кайрылуу жасады. Салам, сиздер менен мен Ривалдо. 30 августта Бишкекке келем. Кыргызстанда футбол оюнорума абдан кубанычтамын. Көрүшкөнчү, барыңарды күтөм, деди Ривалдо. Булак Серепкежи. Акылбек Жапаров Кытайга таза сууну экспорттоону сунуштады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кытайдын Синьцзян уйгур автоном районуна болгон иш сапарынын алкагында Qingdao Ocean Mineral Water Co. Ltd компаниясынын төрагасы Ван Да менен жолугушту. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиргендей, жолугушууда тараптар бардык тармакта кызматташууну талкуулашкан. Анда Жапаров өлкөнүн суу ресурстарынын толук пайдаланылбай жатканын белгилеп, Кыргызстан экологиялык жактан таза ичүүчү сууну Кытайга, Европа жана Азия өлкөлөрүнө экспорттоого даяр экенин жана бул үчүн Лоушан өңдүү компаниялардын тажрыйбасы керек экенин айткан. Өкмөттүн маалыматына ылайык,
Суу жана суусундуктарды өндүрүү менен алектенген Лоушан ичүүчү сууну экспорттоого кызыктар экенин билдирген. Ошондой эле Акылбек Жапаров Суарга болгон сапарынын соңунда Үрүмчү шаарындагы эркин экономикалык аймагына барып, электрондук соода ишмердүүлүгү менен таанышкан. Булак супер кежи. Бишкек Нарын Торгарт жолунда катталган кырсыктын видеосу тарады. Чүй облусунун Ысык-Ата районунда жүк ташуучу унаанын дөңгөлөгү жарылып, капталынан кулап калды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга окуянын күбөлөрү билдиришти. Ал эми Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын басма сөз кызматы окуя бүгүн саат 13:24 катталганын билдиришти. Учурда жол тазаланды. Айланма жолунда эч кандай жол тыгыны болгон жок. Болгону жол кырсыгы катталып, кыймыл убактылуу жай болгон. Учурда жол ачык. Бүгүн болжол менен саат 13:24 чамасында Бишкек Нарын Торгарт унаа жолунун 25-чакырымынан чоң жүк ташуучу Атек өлкөсүндөгү унаасы күн чыгыштан күн батышты көздөй келе жаткан учурда алдыңкы сол дөңгөлөгү жарылып, андан соң жолдун сол жагына кулап, жолду жабып калган. Анын артында чиркегичи прицеп чыгып кеткен. Ошол себептүү жол кыймылы жай жүргөн. Азыркы учурда Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлери жол тыгынын болтурбоо максатында жол кыймылын жөнгө салып, дем алыш күнүнө карабай күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда деп айтылат маалыматта. Булак баракелде. Москвада эки аэропорттун иши убактылуу токтотулду. Москванын мэри Сергей Собянин 20 августтун таңында Москвага багытталган дронду абадан коргонуу күчтөрү тосконун билдирди. Бирок окуядан кийин Внуково жана Домодедово аэропортунун иши токтотулганы кабарланды. Соңку апталарда Москвадагы аэропорттордун иши бир нече ирет үзгүлтүккө учурады. 30 июлда Москва Сити комплексинин бийик имаратына дрон тийгенден кийин Внуково аэропорту жабылган. 6 августта да ал кыска убакытка ишин токтоткон. 20 августта Курск облусунун губернатору да Украина учкутсуз учагы Курск темир жол вокзалынын айнек чатырына тийип, анча чоң эмес өрт чыгып, 5 киши жарат алганын кабарлады. Дагы бир дрон чабуулу Орусиянын түштүгүндөгү Ростов облусунда болду. Расмий тараптар соккунун мизи электрондук жабдуулардын жардамы менен кайтарылганын билдирди. Украина армиясы 20 августта Орусия тараптан соңку бир сутканын ичинде 5 ракеталык жана 61 жолу абадан сокку жасалганын, андан жай тургундар каза болуп, жараат алганын кабарлады. Согуш шартында тараптардын билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Булак Азаттык. Акталанын Актал айылындагы 20 жылдык бүтүрүүчүлөр жалгыз бой энеге бир баш саан уйду музоосу менен алып беришти. Нарын облусунун Актала районунун Актал айылынын жардамга муктаж тургунуна бир баш уй музоосу менен берилди. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Аталган айылдын тургуну Дастан Иманбековдун айтымында Аскар Турдакунов атындагы орто мектебинин 20 жылдык бүтүрүүчүлөрү жетактап айтканда 1985 жылкы классташтар тарабынан айылдын жардамга муктаж тургуну Бурулкан Төлөкбаевага бир баш саан уйду музоосу менен жардам катары тапшырышты. Булак турмуш кежи. Ошту айрым көчөлөрдө жол кыймылына өзгөртүүлөр киргизилди. Ош шаарында 20 августтан 21 августка караган түнү саат 24:00 тарта Ленин жана Курман Жандатка көчөлөрүндө унаалардын кыймылына өзгөртүүлөр киргизилди. Ош шаардык мэриясынан кабарлашкандай, Ленин жана Навои көчөсүнүн кесилишинен тарта Сейинчи март көчөсүнө чейин бир тараптуу унаалар үчүн жол кыймылы ачылат. Бул жол шаардык автобекет тарапка карай багытталат. Ошондой эле Курман Жандатка көчөсү Сейинчи март көчөсүнүн кесилишинен тарта шаардын ички борбордук бөлүгүнө карай бир тараптуу болот. Мындай чечим унаа тыгынын алдын алуу жана жол коопсуздугун камсыздоо максатында кабыл алынды. Ош мэриясы айдоочуларды бул көчөлөрдөн өтүүдө этият болууга жана жол эрежесин так сактоону суранат. Булак кабар кежи.